Жаздын келиши менен өлкөдөгү саясий процесстер активдеше баштады. Тагыраагы 30 мартта жаңы түзүлгөн Улуу Журт аттуу саясий партиянын алгачкы жыйыны Балыкчы шаарында болуп өттү. Жыйынга легендарлуу парламенттин төрагасы Медаткан Шеримкулов, мурдагы транспорт министри Аркынбек Малабаев жана коомдук ишмер Керим Атамбаев өңдүү белгилүү адамдар жана өлкөнүн 7 дуанынан чогулган партиянын 300дөн ашуун өкүлдөрү катышышты. Малабаевдин айтымында партия түзүлгөнгө чейин негиздөөчүлөр жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүшкөн. Эң негизгиси бүгүнкү бизге мамлекетибизге керек болуп турган нерсе бул эң чоң бул ынтымак. Анан биз ушу башын баштаганда чүйдө алайдан башталып, анан чүйдө өткөздүк, анан кайта алайга барып, ушул анан мындай карап келсек, биз өтө чоң күч бар экен биз жерде. Анан мындай аксакалдар менен кеңешип, анан кийин партия түзсөкпү деген ушундай бир ойго келдик. Мына азыркы күндө мына чүйдө өткөзгөндөн кийин түштүктө өткөздүк. Азыр келип бул жерде мынакей нарын көлдүк бир туугандарга чогулуп ушул жерден бул эң башаты башталышы болсун. Ал эми легендарлуу парламенттин төрагасы Медаткан Шеримкулов жыйынга келгендерге өзүн тааныштырып, алар убак кыргыз мамлекетин түптөөгө жана өлкө биримдигин чыңдоого өз салымын кошуп келгенин эскертип кетти. Мен ушул кыргыз мамлекетин түптөп, кыргыз мамлекетин түзгөн кишимин. Аны айтып жаткандыгым себеби Балыкчыга Медаткан Шеримкулов өзүнүн туугандарын чакырып алып, бир уруунун жыйынын өткөрүптүр деген сөздөн алыс бололук. Мен эл башкарган кишимин, мен эл топтогон кишимин, мен мамлекет түзгөн кишимин. Менин өмүрүмдүн бардыгы тең кыргыз мамлекетин чыңдоо, кыргыз элинин биримдигин мындан ары дагы бекемдөө. Ошондой эле Шеримкулов Улуу Журт саясий партиясына бир шарт менен кошулуп жатканын баса белгиледи. Тагыраагы жаңы партия аркылуу парламенттик шайлоого катышып, мамлекеттик башкарууга активдүү аралашуу экенин жашырган жок. Мына бул жердеги отурган балдар алдында тилек коюп, бир партия түзөлүк, ошол партиянын негизинде биригелик. Биз дагы ошол партия аркылуу өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды мамлекеттин кызыкчылыгы менен бириктирип туруп, ар кайсы жерде жергиликтүү бийликтен баштап жогорку бийликке чейин, парламентке чейин, президентке чейин, өкмөткө чейин өзүбүздүн балдардан шайлап, өстүрүп, өндүрүп, тарбиялап, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына иштей турган, салым кошолук деген ойду, пикирди колдой турган болсоңор, анда мен ошого өтөм. Жаңы партиянын сап башындагылардын бири Керим Атамбаевдин айтымында, бул партияга мүчө болуп өлкөнүн бардык аймагынан тагыраагы 40 райондон атайы өкүлдөр келген. Бүгүнкү жыйынга Кыргызстандын бардык булуңгушунан барынан келди. Бүтүндөй бардык 40 район болгон болсо 40 райондон өкүлдөр келди. Бүт бардык дуандардан өкүлдөр келди. Андан сырткары мына биздин коомдук ишмер акыркы легендарлуу парламенттин спикери Медаткан Шеримкулов келип отурат. Алгачкы эле жыйында жаңы партиянын алдыда боло турган биринчи съездин өткөрүү маселеси каралып, ал 20 апрелге белгиленди. Мындан сырткары съездге катышуу үчүн делегаттар шайланды. Бүгүн ушул жерден партиянын съездине делегаттарды шайлап алгыла. Ар бириңер, мен бул жерге азыр жаңы президиум шайлайбыз. Ар бириңер нарындыктар, көлдүктөр, талаштыктар, чүйлүктөр, оштон келген туугандар, ордуңардан туруп, колуңарды көтөрүп, кимдин кандидатурасын ошол 20 апрелде болуп турган съездге делегат кылып шайлайлы деп туруп айтсаңар, бул жерден балдар барын жазып алат. Анан аягы жагында жакшынакай кылып бекитип, партиялык системага мына азыр өтөлүк.